Кырсык башталганда адам дайыма өзү менен алып жүргөн буюмдарын, телефон жана өздүгүн тастыктоочу документтерин топтомун алып 10 секунд ичинде сыртка чыгып кетиши керек. Эгерде жер титирөө учурунда адам биринчи кабатта болсо, анда 10-15 секундтан соң биринчи титирөөдөн кийин көчөгө чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Жер титирөө учурунда адам экинчи кабатта болсо, бөлмөдөгү эң коопсуз жерди табуу, бурч, столдун асты жана башка сыяктуу жерлерди табуу керек. Эч качан терезеден секирбеңиз. Эгер жер титирөө учурунда адам сыртта болсо, туруксуз курулуштардан, кыйроочу чакан имараттардан алыс болуу зарыл. Ачык жерге качып, көрүнөк жарнактардан, күркөлөрдөн, аялдамалардан да алыс болууга аракет кылыңыз. 1-3 балга жеткен титирөө билинер-билинбес өтөт. Ал эми 4 балдан өйдө катталган жер титирөө олуттуу кыйроолорго алып келет. Жер титирөөдө ошондой эле өрт учурунда эч качан лифт колдонууга болбойт. Тепкич менен гана түшүү керек. Имараттан чыгып баратканда бардык электр, газ булактарын өчүрүп, суу түтүктөрүн бекитип салган оң.